Ысык Ата райондук электр тармактар ишканасынын бул имараты 87-жылдары курулуп, бир четинен кызматкерлер батпай чаккан болсо, экинчи четинен болсо эскирип калган болчу. Эми бул имаратты ремонт кылуу менен катар эле жанында бош турган аймакка жаңы заманбап имарат салынды. Жай айында башталган курулуш иштери бүгүн бүтүп, имарат колдонууга берилди. Диспетчер Эрнис Жумалиевдин буга чейин өзүнүн иш бөлмөсү жок болгондуктан улам бошогон компьютерге келип, башкалар менен кезектешип отуруп иштөөгө туура келчү. Мындай жагдай жумушуна бир топ ыңгайсыздыктарды алып келип, иштөө сапатына дагы таасирин тийгизет эле. Эски имаратта электр энергия сатуу кызматы менен чогуу болуп, кабинеттерибиз жетишсиз болчу. Мисалы, менин кабинетим такыр эле жок болчу. Бирибизге чуркап, бир компьютерди эки кызматкер бөлүшчүбүз. Эми бул мезгилдер артта калды. Жаңы имараттын ичиндеги ар бир бөлмө жасалгаланып, сарке чемеректер коюлуп, мындагы кызматкерлер менен кошо жергиликтүү абоненттерге дагы жагымдуу жагдай түзүлдү десек болот. Ошондой эле эң акыркы технология менен жабдылган жаңы диспетчердик башкаруу бөлмөсү жасалып, LED экран орнотулду. Ушу диспетчерскийге ушу көрүп тургандай эле биздин мнемосхемабыз кылынды. Андан бөлөк LED экран деп коюлду. LED экранда биз деген күнүгө жарым саатта маалыматтардын баарын алып тура алабыз да жерден. Көптөгөн маалыматтарды мурун ала албачу элек, азыркы маалда жарым саат сайын ушул эки программа данныйлардын баарын алып тура алабыз. Жарым сааттын ичинде жаңы алып турабыз маалыматтын баарын. Жалпы аянтта 280 квадрат метрди түзгөн имарат электр тармактарынын эмгек шарттарынын жакшырышына жана эффективдүү иш алып барууга өбөлгө болот. Себеби 4 ири айылды электр энергиясы менен камсыздап келген ишканага бир чоң жана 5 чакан көмөк жордон тиешелүү. Ал ортодо аба чолголарын дагы тейлеп, кыскасы эмгек жамааттын саны 80ге чукул. Конкурстук тендердин натыйжасында 20 миллион тегерегинде компания утуп, проекттелеп, аны ушул июнь айында ачылышын баштаганбыз дагы, 6 айдын ичинде ишкананы куруп буттук. Жумуш ордулардын батпай аткандыгына, персоналдар ошо контейнерде отуруп, окуу маалымат келгенине байланыштуу быйыл бюджетке кирип, мынакей жаңы зданияны ачып отурабыз. Жалпы бул зданияда ошол 25-30га жакын киши эмгектенди. Бул ошол подрядчы тарабынан 6 айдын ичинде жаңы азыркы технологияларга жооп берген жаңы имарат курулду. Тармакта акыркы 2-3 жылда жаңы подстанцияларды, көмөк чордондорду жана башка энергетикалык объектилерди жаңыртуу менен катар эле дал ушундай административдик имараттарды куруу дагы күч алган. Ысык Ата райондук электр тармактар ишканасы болсо быйылкы жылдын эсебинен бүткөрүлгөн 20-чы имарат болду. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Чүй облусу.